Айтматовдун Жалал-Абад мамлекеттик университетинин студенти Зейнеп Исакова Чыңгыз Айтматовдун мааракесине карата уюштурулган иш-чараларга көп катышкан. Бирок бүгүнкү илимий конференция өзгөчө болгонун айтат. Буга чейин Чыңгыз Айтматов Жалал-Абад шаарында төрөлгөндүгү тууралуу угуп жүрсө, эми Залкар жазуучунун Жалал-Абадка байланышкан тагдыры тууралуу так маалыматка ээ болду. Чыңгыз Айтматовдун Жалал-Абад шаарында туулганы жөнүндө маалыматым бар болчу. Бирок бүгүнкү конференцияда жаңы уккан маалыматтарым көбүнчө Чыңгыз Айтматовдун балалыгында болгон окуялары болду. Аны карындашы Роза Айтматова да жана ошондой эле Үмүт Култаеванын берген маалыматтары өтө жандуу, таасирдүү болду. Ошолордон алдым. Роза Айтматованын айтымында Чыңгызды чыңгыз кылып тарбиялаган шекер айыл экени талашсыз. Бирок атасы Төрөкул Айтматов кызмат аркылуу 1927-жылдан 29-жылдын апрелине чейин Жалал-Абадта жашап, Чыңгыз Айтматовго туулгандыгы тууралуу күбөлүктү ушул жерден алган. Тилекке каршы ал документ бүгүнкү күнгө чейин сакталган эмес. Берди ЗАГСта чынында анын Жалал-Абадтын ЗАГСында анын төрөлгөндүгү жөнүндө жазуу бар болуш керек деп ойлойм. Болгон шарт ошондой болгон. Жалал-Абадка келип, ал метриканын копиясын алып кетүүгө мүмкүнчүлүк жок болчу. Апам деле ойлоптур, барып алсам, ошол жактан алдым эле метриканы деп. Бирок келе алышпайт. Анан шекердин сельсоветинен ой баягыда ушинтип төрөп кетпедим эле, ошонун справкасын жазып бергиле деп анан шекердин сельсоветинен справка алып, ошонун негизинде паспорт алат. Мына ушундай тарых. Роза Айтматова 90 жылдык юбилейди белгилөөнүн маанисин жогору баалап, ыраазычылык билдирди. Аны Чыңгыз Айтматовдун 80 жашын белгилөө алдында жазуучунун көзү тирүүсүндө айткан сөзү менен толуктап өттү. 80 жылдыгымды өзүмдүн юбилеем менен, жакын адамдарым менен белгилеп койсом деле болмок. Мага эч кандай бир чоң масштабта өткөрүүнүн кереги жок. Бирок эгер окурмандарга, жаш муундарга ушул жылды өткөргөндөн кандайдыр бир жакшы таасири болсо, анда макул атай бергиле дейт. Ансыңарындай бул 90 жылдыкты деле биз өзүбүздүн юбилеем менен белгилеп эле койсок болмок. Бирок азыр ушунчалык кенен масштабта өтүп атат. Аталган окуу жайында мааракелик иш-чараларды жыйынтыктоо 2 күнгө созулду. Анда көргөзмө, жарманке, концерттик программа жана эл аралык илимий практикалык конференция болду. Чет өлкөдөн, алыскы жакынкы чет өлкөдөн 2000ге жакын студенттерибиз бар. Алардын сабак учурунда окуу пландарына кошулган, кирген темалар бар. Бул адабият жаатында, тил жаатында, ошондой эле мына философиялык жана социалдык илимдер жаатында кадимкидей окуу программаларыбызга кирип окутулуп жаткан темалар бар. Мына ошолордун жыйынтыгын ошол кечээ бүгүн биз чыгарып жатабыз. Эске сала кетсек, Жалал-Абад шаарынын бир аймактык башкаруусу Чыңгыз Айтматовдун ысымын алып жүрсө, борбордук көчөлөрдүн бирине Нагим Айтматованын ысымы берилген. Тазагүл Шамшиева, Улукбай Мырзаев, Жалал-Абад облусу, Нью ТВ.